Саламатсыздарбы. Эфирде НТС телеканалынын жаңылыктар маалымат кызматы, студияда Алтынбек Бедилов. 5 өлкөдө кылмышкер деп таанылган казакстандык качкын олигарх Мухтар Аблязовдун Кыргызстанда 2005 жылдагы ыңкылапты каржылаганы тууралуу билдирүүсүнө март революциясынын катышуучулары жооп кайтарды. Алар Аблязовду акыл эси ордунда эмес деп аташты. 13 декабрь күнү бир нече кылмыштарды жасаган деп айыпталган казакстандык мурдагы финансисттин франциялык басылмада маеги жарыяланды. Анда Аблязов март революциясын каржылаганын айткан. Качып жүргөн олигархтын мындай билдирүүсү жоо газдын көтөрүлүшүнүн катышуучуларынын кыжырын келтирди. Кененирээк кийинки сюжетте. Францияда 3 жыл түрмөдө отурган казакстандык качкын олигарх 9 декабрь күнү эркиндикке чыкты. Бул өлкөнүн соту экс-финансист саясий көз караш үчүн куугунтукка алынган деген чечим кабыл алды. Аблязов бошотулгандан кийин эле журналисттерге интервью берип, таң калыштуу билдирүү жасады. Анын алгачкы маеги Кыргызстандагы март революциясына байланыштуу болду. 2005 жылы Кыргызстандагы режимди кулатуу үчүн ошол кездеги оппозицияны каржылагам. Анткени мурдагы советтик өлкөлөрдүн биринде туура реформаларга алып келген жараяндын башталганы мен үчүн маанилүү болчу. Эң кызыгы Аблязов акчаны кимге бергенин, канча каражат сарптаганын ачыктаган эмес. Казакстандан качып кеткен Мухтар Аблязов 5 өлкөдө кылмышкер катары таанылган. Ал Меккенен 8 миллиард долларды уурдап кеткен деп айыпталып, сыртынан 13 жылга соттолгон. 2002 жылы Мухтар Аблязов Казакстанда бир катар компанияларды жетектеп турганда карыздарды мыйзамсыз кечип коюу менен бюджетке 560 миллион теңге зыян келтиргени аныкталып, сот 6 жылга кескен. Бир жылдан кийин президент Аблязовду кечирип, ал эркиндикке чыккан. Бирок анын акча уурдаганы токтогон эмес. БТА банкынан 8 миллиард долларды чыгарып кетүүгө жетишкен. Ал финансылык махинацияларды жасап, активдери тууралуу жалган маалымат берген үчүн башка өлкөлөрдө издеп келет. Бул кылмыштары боюнча Франция соту 2013 жылы камакка алып, Аблязов бүгүнкү күнгө чейин Меккенине экстрадициялоону күтүп келген. Бирок ал түрмөдө 3 жыл отуруп эркиндикке чыкты. Түрмөдө жаткандар 3 күн жаткандардын баш капкага кыйшайып кетет. Анан көрүнгөн нерсени дөйдүрөп сүйлөй берет. Андай кишилер ошол Кыргызстандагы бүтүндөй дүйнөгө таанымал болгон улуу революцияларды жамынып, өзүнүн ашмалтайы чыгып калган кадыр баркын бир аз көтөрөйүн деп айтып да жатса керек да. Аблязовго айтайын деп атам да. О иним, о казак иним, жаныңды жебей калпайтпай жүргүн. Сенин бир тыйыныңды кыргыз алган эмес. Аблязовдун Кыргызстандагы март ыңкылабына салымы бар экенин айтканы жоо газдын революциясын уюштуруучуларынын, активдүү катышуучуларынын нааразычылыгын жаратты. Акаевдин бийлигин кулатууга эч кандай каражат талап кылынган эмес дешет. Анткени үй бүлөлүк режимди кыйратуу бышып жетилип калгандыктан эл өзүнөн өзү толкуган. 2005 жылкы революция эми жалпы эл жакшы билет. Бул ошол мезгилдеги бийликтин жасаган иштери боюнча үй бүлөлүк бийлик конституцияны одоно бузуу менен, мөөнөтүн узартуу менен 15 жылга жетип калганда элдин баары тажап калган. Элден элдик, нака элдик революция болгон. Ал жерде бирок каржылоо, өзгөчө сырттан деген мунун баары тең болбогон сөз. Эми ал ошол 2005 жылы ошол бүгүн каржылагам деген киши жашаганча да экен ошол мезгилде. Андай болгон эмес. Мен ошол окуялардын катышуучу катары айта алам. Мухтар Аблязовдун бул сөзүнө реакция кылуунун деле кажети жок дешет эксперттер. Алардын айтымында эртең ошол эле оор кылмышкер Максим Бакиев өзүн Украинадагы революцияга тиешеси бар экенин айтып чыккан кабары бар. Дагы бир кызыктуу жагдай, Мухтар Аблязов Кыргызстандан мамлекеттик каттоо кызматы тарабынан 2 жолу жасалма паспорт алганы аныкталган. Буга качкын президенттин бир тууганы Жаныш Бакиев көмөктөшкөнү айтылып келет. Элизат Эркинтур, Алтын Каныбек уулу, НТС. Бишкектеги 61-чи мектептеги чыр-чатак тынчыбай жатат. Бул ирет ата-энелер Людмила Клок аттуу мугалимди жумуштан негизсиз четтетилгенин айтып нааразы. Ата-энелер бул окуяны мугалимден таяк жеген бала тууралуу чыр-чатакка байланыштырып жатышат. Эске салсак, бул чырды иликтөө үчүн атайын комиссия түзүлүп, анын бүтүнүнө ылайык мектеп педагогтору айыпсыз болуп чыгышкан. Бирок мындай чечимге өзүн жабырлануучу атаган тарап нааразы. Аттыгүл ал буга чейин мугалимдерди жумуштан кетиртем деп коркуткан учурлар да болуп тур. Мындай акыйкатсыз дооматка нааразы болгон 40-тан ашуун ата-эне бүгүн Билим берүү жана Илим министрлигинин алдына чогулушту. Кененирээк Мээрим Ташбекованын материалында.
Бишкектеги 61 мектептеги чыр ушул күнгө чейин токтой элек. Мугалимден токмок жеди деген баланын ата-энеси менен башка ата-энелердин ортосундагы тирешүү дагы тереңдеп кеткен сыяктуу. Балдар грипп илдетине байланыштуу карантинден чыккандан кийин кечээ мугалим Людмила Клоктун кызматынан четтетилгени маалым болгон. Бул кырдаалды атайын комиссия изилдеп чыгып, мектеп жетекчилигинде күнөө жок деген чечим чыгарып берген. Андыктан ата-энелер катардагы мугалимдин жумуштан кетирилгенин мыйзамсыз чечим деп эсептешет. Эми негиз таап алгандан кийин ал мектепте ол класс жетекчисин калтырыш керек болчу да. Биз ошондой тажрыйбалуу мугалимди, балдарыбызды окутканын каалайбыз. Ошол мугалимдин билиминен негизги базовый билимди ошол мугалимден алганды каалайбыз. Эми основание негиз таппагандан кийин эч кандай бир дооматка анда мугалимди жөн койсун да деп биз ошон үчүн Министерство образованияга келдик. Наши дети ее очень любят. Биздин балдар ал мугалимди аябай жакшы көрүшөт. Себеби теманы мыкты түшүндүрө турган өзүнүн ыкмасы бар. Балдар анын сабагы болгон күнү үйгө көңүлдөрү куунак кайтышат. Ар бир чыгарылган эсепти бизге айтып беришет. Алардын сабакка болгон жетишүүсү да жакшырганын байкадык. Чырлуу окуяга эч тиешеси жок мугалимди жумуштан алып салганына биз түшүнө албай турабыз. Мындай нааразылыктар көбөйүп кеткендиктен 40тан ашуун ата-эне бүгүн Билим берүү министрлигинин имаратына чогулушкан. Алар мугалимди кызматтан алуунун себебин түшүндүрүп берүүнү талап кылышты. Нааразы тарап бул балам таяк жеди деп мугалимдерге жалаа жапкан жарандын аракети менен ишке ашты деп болжолдоп жатканын айтышат. Изначально она нам сказала, я ее уберу. Башынан эле ал бизге бул мугалимди кызматтан алдырам, менин тааныштарым көп деп коркутуп келген. Эмне себептен бир адамдын кесепеттен ушунча адам жабыркашы керек? Биз да өзүбүздүн укугубузду коргоого кудуретибиз жетет. Министрлик менен Билим берүү департаментинин жетекчилиги бул мектептин ички иши, директордун чечими болмоюнча биз эч нерсе кыла албайбыз дешти. Министерство образования не может давить. Билим берүү министрлиги эч кимге кысым көрсөтө албайт жана эч кимди кызматтан ал деп буйрук бере албайт. Муну Билим берүү мекемесинин жетекчиси өзү чечет. Работала целая комиссия. Бул боюнча бүтүндөй бир комиссия иши алып барып өзүнүн чечимин чыгарды. Комиссиянын чечими жөн гана сунуш иретинде айтылды. Ал эми калган иштер мектеп директорунун жоопкерчилигинде. Министр да анын орун басары да Билим берүү башкармалыгы да бул маселени чече албайт. Мектеп директорунун чечимин сыйлоо керек. Талаш тартышты мектеп директору Юрий Низовский келип токтотту. Анын айтымында кечээ ата-энелердин катышуусу менен мектепте жыйын өтүп, анда Людмила Клок ордунда эле калат деген чечим кабыл алынган. Бүгүнкү күнгө чейин ал чечимди эч ким жокко чыгарган эмес. Директордун мындай жообунан кийин мугалим эмне себептен жумушка чыкпай калганын эч ким түшүндүрүп бере албай турду. Министерство образования не может рекомендовать, потому что школа муниципальная. Билим берүү министрлиги эч кандай сунуш бере албайт. Анткени бул мектеп муниципалдык болуп эсептелет. Бардык маселени биз Бишкектин билим берүү башкармалыгы менен чечишибиз керек. Мен мектеп директору катары жакшы мугалимдин бизде иштешине кызыктармын. Кимдир бирөөнү кызматтан четтетүү максатым жок. Эгер сырткы кийлигишүү болбосо, мен кечеги чечимден кайтпайм. Мугалим өз ордунда эле калышы керек. Ата-энелер акыйкатсыздыкка катуу нааразы болгон сыяктуу. Андыктан мектеп жамаатынын ишмердүүлүгүнө дагы бир кийлигишүү болсо, кескин чаралардан да кайтпай турганын белгилешти. Мээрим Ташыбекова, Владимир Кулбалдиев, НТС. Улуу ата мекендик согушта дайынсыз жоголгон кыргызстандык 2 жоокердин жакындары табылды. Бул тууралуу кан майданга аттанып дайынсыз кеткендерди издөө менен алектенген активист Эрдик коомдук фондунун жетекчиси Каныбек Мырзаканов кабарлады. Ал бүгүн согуштан кайтпай калып, кийин табылган 2 жоокер көмүлгөн жер тууралуу документтерди, тиешелүү маалыматтарды маркумдардын туугандарына тапшырды. Белгилей кетсек, аталган коомдук фонд Россиянын коргоо министрлиги жана Мемориал коомунун жардамы менен биргеликте акыркы 5 жыл аралыгында 1200дөн ашык кыргызстандык жоокердин сөөгү кайда жашырылганын аныктаган. Алардын бир тобунун бала чака, туугандары ал жакка барып, зыярат кылып кайтышкан. Эске салсак, улуу ата мекендик согушка 360 миңден ашуун кыргызстандык аттанып, анын 160 миңи кайткан эмес. 60 миңден ашык жоокер дайынсыз жоголгон. Жаңы чечтейбиз, мурдагыдай кылып тиги Россияга кат жазып, тиги министерство обороны Россиядан күтүп отурбайбыз да, биз азыр жаңыча технология менен, телефон менен, архив менен иштейбиз. Интернет аркылуу издеп эле Мемориал деген сайт бар да, ошол аркылуу издеп табабыз. Бизге Кыргызстан боюнча кайрылышат. Анан биз баягы документ алып кел, кагазын алып кел, сүрөтүн алып кел деген жок бизде. Телефон менен байланышабыз да, аты жөнүн сурайбыз. Кайсы айылдан, кайсы военкоматтан кеткен, ошол бизге жетиштен, биз оперативно иштейбиз да. Ошол жагынан өзгөчөлөнөбүз. Анан бизде Кыргызстанда интернет бардык жерде доступ жок да, мүмкүнчүлүгү жок, архивге кире алышпайт. Ошолор бизге кайрылышат кыргызстандыктар. Анан эми согуштан кайтып алган 80 миңге жакын кыргызстандык жоокер аталарыбыздын дайынсыз да ушул күнгө чейин.
Чет элдик жаңылыктардан кече салгылашуу токтоду деп айтылып жаткан Сириянын Алеппо шаарында бүгүн согуштук аракеттери кайра күчөгөнү белгилүү болду. Сириядагы адам укуктары боюнча мониторинг жасаган топтун өкүлдөрүнүн маалыматтарына ылайык, каланын түндүк тарабында өкмөттүк күчтөр менен козголоңчулар ортосунда айыгышкан салгылашуулар жүрүүдө. Анда тараптар артиллериялык куралдардан жана абадан бири-бирине сок курушууда. Бир нече адам набыт болду. Эске салсак, буга чейин Алеппо шаарынан жай тургундарды эвакуациялоо боюнча аракеттер жүрүп, бирок ал ишке ашпай калган. Владимир Путин дүйнөнүн эң таасирдүү адамы. Forbes журналы быйыл дагы тактап айтканда, ушуну менен катары менен 4-нчү жолу Россиянын президентин дүйнөнүн эң таасирдүү адамдарынын рейтингинде 1-нчи орунга чыгарууда. Басылмада жазылгандай, Путин 4 жылдан бери өзүнүн өлкөсүнүн таасирин дүйнөнүн булуң бурчуна, Сириядан тарта АКШнын президенттик шайлоосуна чейин жеткирип, өз максаттарына жеткени үчүн жер шарындагы эң таасирдүү инсан катары таанылып жатат. Экинчи орунга болсо жакында эле Америка Кошмо Штаттарынын президенттигине шайланган Дональд Трамп чыккан. Үчүнчү орунга Германиянын канцлери Ангела Меркель, 4-нчүдө Кытайдын лидери Си Цзиньпин, ал эми 5-нчи позицияны Рим папасы Франциск ээледи. Сиздер азыркы саатка алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Саламатта туруңуздар.